Саламатсыздарбы, урматтуу колдонуучулар. Бул тасмада сиздер позицияны кошуу жана аны активациялоо жөнүндө биле аласыздар. Сиздер мекемелер бөлүмүн тандап, андан соң позициялар бөлүкчөсүнө кириңиздер. Позиция кошууда кошуу баскычын колдонуңуздар. Айта кетсек, берилген номерлер позициялардын идентификациялык номери болуп саналат. Бул номерлер системадан берилет. Бул номерлерди өзгөртүүгө сизге уруксат жок. Аталышында киргизе турган позицияны тандаңыз. Азыр биз мугалимди киргизебиз. Ыйгарым укуктуу адам. Бул позиция кошулуп жаткан сиздин мекемеңиздин кызматкери. Анын аты жөнүн тизмеден тандаңыз. Бул тасмада тест үчүн берилген аты жөндү колдонобуз. Деңгээлинде система сунуштаган шкаланы тандаңыз. Эгерде позиция кошулуп жаткан кызматкериңиздин жетектеген класс же кураторлук группасы болсо, анда ооба деген жооп тандаңыз. Ал эми класс жетекчи же группа куратору болбосо, анда жокту тандаңыз. Сактоо баскычын басып, активация этабына өтүңүз. Аны үчүн ачуу баскычын басасыз. Айта кетсек, активация учурунда бекитүүгө жөнөтүү баскычын биз 2 ирет колдонобуз. Биринчи ирет позиция кошулуп жаткан кызматкерибиздин аты жөнүн тандап, андан соң сактайбыз. Байкасаңыз, бул жерде статус өзгөрүлүп, колдоого алынууну күтүүдө жазылды. Экинчи ирет колдоого алабыз. Экинчи ирет позиция кошо турган кызматкерибиздин аты жөнүн тандап, дагы сактоо баскычын басабыз. Ошентип биздин позиция кошулду жана кызматкерибиз активдүү статусуна ээ болду. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Сак саламатта болуңуздар.